жерде жана шикар базарларда Кулиева көчөсү, Пушкина көчөсүндө бүт баарын ошояка алып келип анан ошояка көчүрүшкөн да. Напитки, продовольствие, бакалея, бүт Акылбек Сөнбекович, биздин азыркы ККМ системасына эл каршы эмес. Баары силердин жүргүзүп аткан саясатты колдойбуз, бюджет болсун, элдер айлык акын алсын депчи. Болгону элге упрощенный вариант керек да, жеңилдетилген система. ККМге азыр бул жерде байкелер айтып өттү, 1% кошуп атышат. Сахар 100 сом болсо, бир кап сахарга 50 сомго чейин кошуп атышат, 35 сом. Ошол эле майды алсак, бардык нерсеге аз эле кошот, аптовый. Анан кантип биз выручкадан 6% төлөйбүз. Мамлекеттин талабы бул жер аябай чоң болуп атат да. Элдин көйгөй ушул проценттин жеринен келип атат. Мага эмне керек, урматтуу агайын туугандар, карындаштарым, мына бул киши айтып атпайбы? Мына 152 сомго султан чай алып атам. Анан 160ка сатып атам, 8 сом көрүп атат. А ошо султан чайды чыгарган завод мага эчтеке төлөбөй атпайбы? Ал аны төлөтөйүн десем, мага счет фактурасы менен товарың каяка кетти десем, эч жакка кеткен жок деп атат. Мен ошондуктан ал султан чайдан сурап атам. Мен ошо султан чайды сатып атып, сиз 8 сом көрүп атасыз, 8 сомдон мен бир да тыйын албай эле коеюнчу. Бирок ошо султан чайды ким алып келип берди? Ошону мага айтып койгулачы, байбоңурлар. Мына сиздерге чечимди кабыл алганы келдим да бул жерде. Патент төлөйм десеңер, патент төлөгүлө. Иштейсиңерби? Иштегиле патент менен. Счет фактураны сурайм мен баары. Мен укуктуу. Каалайсыңар патентте төлөбөй эле койгула. Бирок счет фактураны айткыла мага. Мага контрабандисттерди айтып бергиле. Сиздер менен акылдашып алып бир нукка түшөйлү. Туурабы? Силерге дагы, анан өкмөткө дагы пайдалуу жагын бүгүн чечейле. Сизден суранабыз ушу ККМди жоюп эле бизге. Убактылуу болобу же ушу бизге патенттик система кылып туруп эле, бирок патентти кылганда дагы ушу ишкерлерге ушу жоопкерчиликти биздин мойнубузга билип, ар бирибиздин немебизди эсептеп туруп, чоңураак иштеген чоңураак, патент төлөгүлө азыраак төлөп туруп, ошонун баарыбызын ушу төлөй тургандай кылсак да, бар арабызда ушу төлөбөй дагы жүргөндөр бар да. Биз мунун баарын реттеп келатабыз да кичинеден. Жанагы сен айтып аткан эле счет фактура аркылуу реттеп, ордуна коюп келатабыз. Муну баары реттелет, урматтуу агайын туугандар. Мен сиздерге Садыр Нуркожоевичтин да менин да саясатымды айтып берейин. Биз сиздерге жумуш иштеп аткан үчүн ыраазыбыз. Биз силердин жоон териңерди сыйрыбайлы деген жерибиз жок. Бирок ушул жерден миллионду, миллиардты таап алып, анан бөлөк республикага катышып кетип, ошол жактын бизнесин көтөрүп аткандарды биз эми келе кой, беркел бизге кичине акча төлөп кой дейин деп атабыз. Мына азыр арак саткандар боюнча айтып коеюн. 2011-жылы мен министр финансы болуп турганда 1.600.000 декалитр арак сатылчу. Мен ошондон аксыз чогултчумун да. Азыр келип карасам 328.000 декалитр дейт. 5 эсе түшүп кетти дейт. Кочкордо ал убакта бир ресторан жок болчу. Азыр 11 ресторан пайда болду да. Вторник, среда, четверктен баштап занят дейт. Күндүр-түндүр иштеп атышат. Кана десем, баары эле башын жерге катат. Мына азыр СМБнын первый замы кетти, кармалды. Жумушунан кетти баары. Налогоевиктердин баары кармалды. Биз үстүндө крыша жок азыр аларда. Мына Камчыбек Кыдыршаевич крыша болгон жер жок. Министр МВД жок, мен болгон жокмун. Садыр Нуркожоевич болгон жок. Азыр эми мына заводдордун ичине келип, азыр порядогун келтире баштады. Биз сиздерге только шарт түзүп беребиз. Мына азыр мэр менен да сүйлөшүп атабыз. Моорекиндей жерлердин баарын жууганга, сатнакай кылып, Россияныкындай чоң-чоң фуд центрларды түзгөнгө биз даярбыз. Сиздер эптеп эле өзүңөрдүн жумушуңарды кылып, кыйнабай, жанагындай мына бул жерде карындашым айтып атпайбы, коррупционер келсе майлам жок берип коем деп. Бербей ага. Алардын баарына айтып берип койсоңуз, мага айтып койсоңуз, экинчи аны иштетпей коеюн ошол жерде. Анан сиздер менен чогуу эле акырын жылып кетелер. Бизге тынчтык гана керек, урматтуу агайын туугандар. Бизге патент эле ылайыктуу. Биз ал ККМди коюш үчүн бухгалтер жалдашыбыз керек. Фирмалар менен эсептешебизби, эл менен эсептешебизби, ККМди тактайбызбы? Бизге ошол боюнча эле калтырсаңыздар. Анан
ККМ менен кассабыз туура келиш керек экен, эсил ККМ кошулса. Анан эми сиздерге мындай бири-бирибизге чыдамчылык керек да. Мен жана WhatsApp группадан көрүп атам, ошон үчүн. Азыр техника деген бар да, баардык. Баарыңар көтөрүлө жайлайбыз деп атат. Эл көбүрөөк көтөрүлсө, биз бийликти жайлайбыз дагынан бийликти алабыз деп. Ойлору жаман болуп атпайбы бөлөктөрдүн. Биз ошолорго жем болбойлу да. Айына бир жолу келип турайын дебедимби? Мына сиздерге айына бир жолу келип турайын. Биздин саясатты сиздерге түшүндүрүп берип турайын. Азыр мына келип, мына силер менен акылдашып, ким менен урушуп эле, ким кимге эле каршы чыга берсин. Макулбу? Патенттин баасын дагы силер менен акылдашып чечебиз. Бүт электронный кылабыз. Анан бирок сиздер дагы мага жардам бересиздер. Угуз айтканын угуз айтып, угуз айтпаганын кыргызча айтып, бирок мага оптовиктерди жана крупный контрабандисттерди чыгарып бергиле. Көптөн бери эле уже 100% алдык дегенибиз менен арабызда бар 5 кол тең эмес да. Ошон үчүн менден сураңыз, ошо администрацияга байлап койсоңор, патентти 100% алат болуш керек деп оюм бар. Рахмат. Ошондой кылабыз. Рахмат келгениңизге. Бизге ушундай түшүнүктүү киши келип түшүндүрүп, биз эле көзүбүз ачылып калды. Келгениңизге чоң рахмат. Анан эми урулдабай турулдабайлы ушу патент аркылуу калалы, тынч отуралы, барып эле ак үйдүн астына ажылдай бербей. Туура айтканбы?